Саламатсыздарбы? Окуу жайдын аты Жалал Абад маданият техникуму. Өтө турган предметибиз вокал. Мугалим Балтагулов Эмилбек Ашарбекович, студент 2N9 тайпасынын студенти Атыкеева Элеонора. Сабагыбыз албетте үй шартында болмокчу. Биринчи кезекте вокал деген эмне? Вокал албетте бул ырдоонун алдында эмне кылыш керек? Распевка кылыш керек. Распевканын түрлөрү бар, көптөгөн түрлөрү бар. Алардын бирин мен азыр ырдап берейин, көрсөтүп берейин. Мен ырдагандан кийин үстүнөн Элеонора сен кошо ырдайсың. Анан менин диапазонум башка, эркектердики башка болот, кыздардыкы башка болот, билесиң. Мен токтоткондон кийин ырдабай токтоп калам, бирок ойноп кете берем. Ойногон жагында сенин үнүң болуш керек. Ошондуктан сен ал жагын токтотпой, диапазонду күндөн күнгө чоңойтуш үчүн жарым тондон көтөрүп турабыз. Мисал үчүн до ре до ре ми ре до ре ми фа соль фа ми ре до ми соль ми до ре до ре ми ре до ре ми фа соль фа ми ре до ми соль ми до. Эми бул жагына сен өзүң ырдап көр. Оозду тегеректеп ачабыз. Ушул жерден кайра кайтабыз. Кошулам до ре до ре ми ре до ре ми фа соль фа ми ре до ми соль ми до. Тегеректейбиз. До ре до ре ми ре до ре ми фа соль фа ми ре до ми соль ми до. До ре до ре ми ре до ре ми фа соль фа ми ре до ми соль ми до. До ре до ре ми ре до ре ми фа соль фа ми ре до ми соль ми до. Ар бир нотаны айтканда тегеректеп чыгарабыз үндү. Ал эми распевканын башка түрлөрүн кийинки сабактарда дагы түшүндүрүп дагы үйрөтөмүн. Мен чыгарма берүүнүн алдында чыгарманын авторлорун сага түшүндүрө кетейин. Бул азыр сага бере турган чыгарма Жеңиш күнү келатат 9 майга арналган эстелик аттуу чыгарма. Сөзүн жазган Төлөгөн Мамеев деген Кыргыз Республикасынын эл акыны. Ал эми музыкасын жазган Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков агайыбыз. Түгөлбай Казаковдун көптөгөн чыгармаларын угуп жүрсөң керек, ырдап жүрсөң керек. Мына ошол чыгармалардын бири болгон эстелик деген чыгарманы азыр сени менен бирге биринчи музыкасын угабыз, андан кийин ырдап көрөбүз.